Бир катталуучум жазган экен. Саламатсызбы, байке, почему вы еще хуже делаете и не даете совет конкретный? Нужно изучить конфликт, менталитета и в целом, как устроен мир, и приз ислам, внутренняя опора жок. У вас гибкости нет, из-за этого ругаете, как будто мама и отец, но не как взрослый человек, который умеет убеждать или менять сознание. Коротко посмотрите сериал «Клон», там и религия есть, и все остальное, деп жазыптыр да? Но я не всегда на самом деле ругаю, когда я вижу, что, в принципе, есть какой-то шанс изменить что-то, когда я вижу, что человека можно из чего-то вытащить, когда я вижу, что на человека можно повлиять, то, конечно, я даю какие-то советы. В принципе, я для этого и сижу. Для этого мы и ведем этот аккаунт, для этого мы и вот это все тратим, и время, и ресурсы, и нервы, и так далее, как говорится. А бирок Айзада деген кыз экен, Айзада карындашым. Айрым учурда мындай же урушуп же катуу айтмайынча менимче кирбейт. Мисалы, мен бир суроону айтайын мынакей. Аягына чейин жазылбай калыптыр, келбей калыптыр. Аягына чейин кетти деп ойлосо керек, бирок аягына жазылаптыр да. Бир эле суроо айттым. Мен 19-да, күйөөм 20-да, мен 19 кезимде, күйөөм 20-да туугандарым аркылуу сүйлөшүп турмуш курдук дейт. Жолдошум мен келин болуп барганда эле арак ичет болчу. Ичкенде 2-3 күн үйгө келбейт болчу. Өзү жалгыз уул. Ошентип күндөр өтүп жатты. Ошол арактын айынан көп уруштук. Үйгө таарынып кетип жүрдүм. Бирок арагы калбады. Башында эле үй тиричилик менен чатагы жок болчу. Күйөөм жалгыз болгондуктан мен катар төлөдүм. Азыр 5 балабыз бар. Россияда дагы иштеп жүрдүк. Ал жакта деле ичип 2-3 күндөп жоголуп жүрдү. Акча арагына гана кетип жатты. Кыргызстанга келдик. Жакшы аракет кылдым. Эл катары жакшы жашайлы болду. Арагын токтотпедим. Алдадым, коркуттум, жалдырадым, жалындым, болбоду. Кайра көбөйдү. Акыры өзүм ооруп больницага жатып калдым дейт да. Элестеткиле, 19 жашында келди. Туугандары сүйлөшүп бириктирип коюпту, баягы эле туугандар. Биздин туугандарга эптеп эле качан үйлөнөсүң, бак калгандан баш оорубайт. Качан үйлөнөсүң, качан турмушка чыгасың деп эле эптеп бириктирип коюш керек да. Ушинтип мына 19дагы, анан 20 жаштагы кызды бириктирип коюштур. Экөөнү бириктирип коюшту, сүйлөшүп коюпту. Кыз айтат: мен келин болуп барганда эле арак ичет болчу дейт. Ичкенде 2-3 күн үйгө келбейт болчу дейт. Ага чыдадыбы? Эми башында эле келди, сүйлөштүрүп койду, келди. Отурат, тигиниси болсо дайыма ичет экен, 2-3 күн үйгө келбей коет экен. Өзү жалгыз уул экен. Ошентип күндөр жатты, ошол күндөр өтүп жатты. Ошол арактын айынан көп уруштук, үйгө таарынып кетип жүрдүм дейт, бирок кайра келип атса керек да. Арагы калбады дейт. Башында эле еще и арак ичкен аз келгенсиң, башында эле үй тиричилик менен чатагы жок болчу дейт. То есть такыр карабайт да, вообще карабайт да. Күйөөм жалгыз болгондуктан дейт. Күйөөм жалгыз шылтоосу, бул кыздын шылтоосу. Күйөөм жалгыз болгондуктан мен катар менен 5ти туудум дейт. Россияда да иштеп жүрүп. Эмне деп айтасың буга? Эми бул киши демек ошол экеге көнүп барды да, ошол деңгээли ошол да. Ошол алкаш менен. Мен мындай деп айтайынчы, дүйнөдө 3 оору бар жеңилбеген. Бул алкоголизм, алкоголик, алкаш. Бул наркомания, бул азарттык оюн. 3 нерседен арылыш кыйын да. Деги эле адам баласы аз эле пайыз ошондон арыла алат, калгандары арыла албайт да. Анан эми буга эмне деп айтасың? Буга окшогон каттар толтура. Мага айтып атпайбы, вы ругаете как будто папа депчи. Да, я даже ругать не хочу. Эми эмне деп айтасың? Бул кыздын шору да, бул кыздын шору, деңгээли, кете да албайт. Ушунча кетпегенден 5 баланы төрөп алып кетмек беле.
ушунча кетпегенден кийин жанагынча кылгандардын баарына кетпегенден кийин 5 баланы төрөп алып кетүү бул шорду да, шорду. Күйөөсү бүттү, алкаш болуп калат, ошентип атып бир күнү өлөт, алкаш болуп өлүп калат. Ошондон тукуму могу 5 бала калат. Жалгыз уул болсо да ата энеси өлгөндө ошол там калат все. Считай, үйүнүн баарын ошол эки алкаш күйөөсүнө ошол эки нерсеге өзүн багыштап койду да. Кудай жашоо берген адам баласына. Кудай жашоо ким билет канча берген. Орто эсеп менен бир 70-80 жаш берген деп коелучу. 70-80 жашты ушундай кыз алды дагы 19-унда келип туруп, 20 жашынын ата энесинде жашаптыр. Анан 19-унда келди дагы келип туруп алкаш күйөөсүнө ошол эки кул болгонго, ошол экиге ошонун ата энесин бакканга ошого келди дагы өмүрүн өткөзүп жүрүп өтөт да. Еще 5 баланы багып атып, бир жакшылык көрүп өтөт да. Мына ошол болгон нерсе. Ушундай учурларда кээде өзүм деле чыдабай кетип анан катып айтсам керек, бирок эми мында эмне деп айтасың? Азыр 5 бала менен гана эмне деп айтасың? 19-унда келиптир, азыр канчада экенин билбейм, чыкпай калыптыр да. Эмне деп айтасың? Эми орустар айткан судьба такая, тагдырыңыз ошондой экен, эмне кыл дейсиз? Жашап жүрө бериңиз, колуңуздан келсе дагы 5ти төрөп салыңыз. Анча төрөгөнгө жараша жалгыз бала экен деп дагы 5 төрөп салыңыз да анда. Бул айыкпайт күйөөңүз. Сиз деле күйөөңүздөн кетпейсиз. Ошентип эле шоруңар кайнап эле бытылдап эле жашап жүрө бериңиздер, болду. Мага катталган менин досторум, мен азыр Royal Resort'тамын, көлдөмүн. Биз көлдөгү Royal компаниясы куруп аткан 2 имаратты көрөлү деп келдик. Бирок Royal Resort'тун ушул жердин кичинекей жеринен жерди касып капсуланы коюп баштаганда мен биринчи жолу келип буйруса ушул жерде Royal Resort болот, сөзсүз түрдө салынат деп айткам. Андан бир аз убакыт өткөндөн эле ушул эки имараттардын биринде эң биринчи аягына чейин 4 кабатты бүткөндө ошондо желек сайгам, өзүңүздөр билесиздер. Ал эми азыр болсо келип мен тааныбай калдым да. Имараттардын баарынын көпчүлүгү бүтүп калыптыр. Булар болсо ушул Royal Resort'ту 1, 2, 3 этап кылышкан. Бир этабы бир канча тамдар, бир канча корпустар, бир канча жатаканалык коттедждер деп коюшкан. Ошол экенин баарын мен сиздерге баягы улам үндөгөн сайын келгиле, алгыла дегенге жараша, баягы бир убакыт өткөн сайын бир келип карап, силерге калпычы болуп калбайын деген аракетте бул жерге келгем, достор. Караңыздарчы, мен көрүп биринчиден сүйүнүп атам, экинчиден эми албетте баягы мен дагы кубанып атам, себеп дегенде мен чакырган компания өзүнүн сөзүнө туруп жатат деп. Достор, бул компания Royal Resort'тун биринчи этабын жашаганга же болбосо ПСОго, ремонтко алып кирип жашай бергенге эмки сезондун башында беребиз деп сөз берип атышат. Кудай буйруса, эмки сезондун башында ушу биринчи этабы бүтүп калат. Ошондо ушул тегеректе корпус мына эра баарын көргөзөт, монун баары бүтөт, жана пирс бүтөт. Пирс ушул Ысык көл аймагында эң узун пирстердин бири болмокчу. Абдан жакшы кооз көрүнүп атат, абдан кооз болуп салынып жатат. Мынакей эра азыр дрон менен учуп баарыңыздарга көрсөтүп атат. Royal Resort'тон алгыла, кошуна бололук достор. Кошуна болобуз, баарлашабыз, сүйлөшөбүз. Кудай буйруса, бул жерде өзүбүз дагы, бала бакырабыз дагы, жакындарыбыз дагы эс алып, чер жазып, кыргызстандыктардын бир жакшы көргөн сүйүктүү эс алуу жерлерине айланат деп ишенебиз. Кайсы бир деңгээлде кепилдик да бере алабыз. Келгиле анда, достор. Анан бири-бириңер менен мушташасыңар, бири-бириңер менен сабашасыңар, аны көрөт, балдарыңар деле ошондой болуп чоңойот. Ошол башка болду, башка нерсе жок. Негизи күйөө ичип баштаганда кетиш керек. Андай күйөөнү көчкө тээп туруп эле кетиш керек да, негизи күндөп ичип атса 2-3 күн үйгө түнөбөй койсо. Ушулда туура. Мен баягы кичинекей жаш кезекте бир учурда ошого окшогон адамдар менен жашап көргөм да, ал жакта тилекке каршы туура. Бирок мисалы мени кимдер угуп атса, айылдан угуп атса, башка жактан угуп атса, кыз келгиле, мен айтат элем, күйөөңүздөр ичсе качыш керек. Ал дарыланбайт. 95% дарыланбайт да.
Бирок менин күйөөм ошол 5-тин ичине кирип калат деп үмүттөнүп деле кереги жок да. Ошону эле айтам. Ийгилик.